Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Қазақстандық блогер Айжан Байзакова социалдык тармакта катталуучулары эң көп колдонуучулардын бири. Ал даярдаган Vine видеолорго жана өзүнүн жеке сүрөттөрүнө жазылган комментарийлердин саны да көп. Арасында анын айрым сүрөттөрүн уят деп сыпаттап, кимден тарбия алгансың деген сынды билдирүүлөрдү да жазышчу. Казак маалымат каражаттары блогердин апасы бул ирет жүзү көрүнгөн сүрөтүн жарыяланган жазды. Буга чейин Байзакованын апасы жеке баракчасына бети көрүнбөгөн сүрөттөрүн жүктөөчү. Менден эмнеге жүзүңдү көрсөтпөйсүң деп көп сурашып, уялбай эле коеюмду өтүнүшчү. Мына мен жөнөкөй эле адаммын, бетимде ашыкча мурдум жок. Мен 3 неберенин чоң энесимин. Таанышканыма кубанычтамын, достошобуз деп жазган ал. Сүрөттүн алдына колдонуучулар анын жаш көрүнгөнүнө жана сулуулугуна суктанган комментарийлерди жазышууда. Маалымат булагы Супер KG. Легендарлуу Кыз Борак тобунун 40 жылдык концертине даярдык. Ноябрь айында легендарлуу Кыз Борак тобунун 40 жылдык шоу-концерти Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтөт. Учурда Кыз Борактын кыздары жана топтун жетекчиси Гүлшайыр Садыбакасова концертке кызуу даярданып жатышат. Концертке болгон кызуу даярдыкты чагылдырылган видеону Төлөгөн Мамытов социалдык тармактагы баракчасына жайгаштырды. Видеодон Гүлшайыр Садыбакасова берилүү менен урма аспапта ойноп жатканын көрүүгө болот. Ретро ырларды музыкалык аспаптардын коштоосунда жандуу аткарып жаткан чыгармачыл топтун видеосунан жакшы пикир калтыргандар көп болууда. Маалымат булагы Супер KG.